урматтуу мекендештер, акыркы бир жуманын ичинде өзүңүздөр көрүп тургандай 1 май райондук сотунда 2020 жылдын октябрь окуялары боюнча сот отурумдар өтүп жатат. Биз бул соттук отурумду тымызын өткөргөнүн белгисиз, бирок биз кокустан билип, кагаздар тиешелүү кагаздарды өткөрүп, биринчи жолу жабырлануучу катары өтүп жатабыз. Кыскача айта кетсем, бүгүнкү күнү 2020 жылдын 5 октябрында өткөн баш аламандык окуясында мамлекет жабырлануучу катары өтүп жатыптыр. Аммо Үмүтбек шейит кеткен 19 жаштагы Үмүтбектин автоматтык түрдө юридикалык баасын бергенде Үмүтбектин атасы жабырлануучу катары таанылыш керек эле. Андан сырткары дагы 16дан ашык жараныбыз көзү жок майыптар бар. Ошонун баасын тергөө амалдар жүрүп жатканда азыркы учурда сотко өткөрчү сүрмөт экспертизанын кагаздарын таппай жатышат. МВДга барды, МВД ошо УКМКга өткөрүп кетип, УКМК сотко өткөрүп кетип, азыр ошо тиешелүү сүрмөт экспертиза кагаздарын таппай жатышат. Тапкандары биз Кудайга шүгүр баарын канцелярияга өткөрдүк, сотко каралып атат. Бүгүнкү күнү жабырлануучу. Эми аягында айта кетсем, ошол мамлекет жабырлануучу катары өтүп жатыптыр. Мен буга каршымын. Ошол октябрь окуяларына ошол мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жоопко тартылсын, Бороновдор жоопко тартылсын, ошол келип баары келип чакырылсын, ошо катышсын ушул жака келип, ошол майыптардын көзүн карашсын, айтышсын. Ички иштер министри Кашкар Жумушалиев жоопту, анын чогуу жаткан больницада ошол учурда жаткан жабыркаган кызматкерлер менен да чогуу жатканбыз. Алар айтты, Жумушалиев приказ буйрук берген дейт. Опунбаев Орозбек мырза, УКМКнын башчысы, булар азыр 1,5 жылдан бери өзүнүн чоң министерство, ведомстволорун тыштап коюп, дайынсыз жок, качып жүрүшөт. Ар кандай маалыматтар бар. Россия Федерациясына жүрөт дейт. Кашкар Жумушалиев Бишкекке жүрөт дейт. Эмнеге аларды жоопко тартпайт? Дагы ким бар? Ошол кезде ген прокурор Жамшитбек Өткүрбеков мырза бар. Ал дагы келип ушул сот октябрь окуяларына келип көрсөтмө берсин. Ким ошонун башын аткыла деп, тынч өтүп жаткан митингди аткыла деп буйрук берген. Бул кылмыштуу буйрукка эрте эле кечпи баары жооп берет. Азыр мына Facebook баракчасында жазып атат. Ким экени эсимде жок. Жазып турду, бир пост чыгыптыр. Сооронбай Шарипович дейт, 1,5 жылдан бери ошо жоопко элден кечирим сурап отурганыңызда сиз о 1 за 3 саналып 4,5 жыл убактыңыз өтүп калмак экен деп тамашага тартышыптыр. Бирок чынында да ушундай болот да. Ошо 4,5 жыл болуп элден кечирим сурап койсо болмок. Азыр алар экс макамын алып, ырымдалып, гос резиденцияда отурушат. Ошо урматтуу мекендештер, адилеттүүлүк орномой эч качан кыргыз элинин иш аракеттери алдыга бир да сантиметр алдыга кадам жылбайт.